Биринчи таанышкан эле бала сизди ушунча ыйлаттыбы, э? Мен ыйлаттыктай деле эч нерсе кылган жокмун. Ал жерден мисалы барып жакшынакай отуруп сүйлөштүк. Бардыгын тең сүйлөшкөндөн кийин эми ошол нерсени баары бир айтайын дедим. Акырычы мисалы нар жакта будущийиңди көрбөй турсаң анан калп эле адамды деле чоюп кармап жүрө берген болбойт го. Туура. Ошентип Айзада жооп бере кетсинчи, тоскоолдук болуп атыптыр Айзада. Чыңгызды Марос деле ыйлап бересиң. Мен го эми ыйласам кичине бири-бирибизге боор тартышып калдык. Сиз чалгандан ыйлаптыр да. Жок, Эки мындай жолу. болду да, Алина. Сен азыр бул жактан мени кошпой эле кетсең болот беле деп ойлоп атам да. Себеп дегенде телефон же аңдып эле отурдуңбу, Азизде же качан чалат деген сыяктуучу. Негизи Канат мырза, мен экөө Алина талапкер болуп келгенде Чыңгызга экөөнүн окшоштугун көрүп алып ушунчалык сүйүнгөм да. Менде ал күнү кызгануу дагы болгон жок. Себеп дегенде мен Чыңгызга бактылуулук каалайм деп эле мен ушул жерден айткам. Экөөбүздү кошпоңуздарды суранабыз деп. А Чыңгызга чалган себебим биз катышуучулар болуп жолукпакпыз. Ошондо Чыңгыз Калга Киевада жашайт, мен жумуштан чыгып баскетти ала кетейин. Биз Чыңгыз экөөбүз сүйлөшөбүз постоянно эле. Күндө эмес, бирок катышуучулар менен кандай сүйлөшөм, Чыңгыз менен деле ошондой сүйлөшөм. Эч кандай мен талапкерлерине, Чыңгыздын талапкерлерине айтат элем да, мени кошпоңуздар, пожалуйста, суранам силерден. Өзүңөр кармай албайсыңарбы баланы? Мени кошкондун кереги жок. Мен сүйлөп коеюнчу. Мен өткөндө кыздарды силер аял тандаганды билбейсиңер деп айтып, эркек тандаганды билбейсиңер деп айтып жаман көрүнүп бүттүм эле элге. Эми көрсө балдарыбыз деле ушундай экен да, кыз тандаганды билбейт экенсиңер да. Мага чакчаңдаган кыз керек, шустрый кыз керек, оюн жакшы айткан кыз керек дейсиң Чыңгыз. Ошондойдун бири менмин. Мээсин жеп коем эркектинчи. Башын ачып мээсин жейт. Мындай жоош кыздарды тандабайсыңарбы? Сен эже талапкерлердин жүрөгүн түшүрүп атасыз. Кичине туурараак түшүндүрүп кетесизби? Мээсин жеп жейм дегениңизди. Жок, ал жагын өзүм эптештирип алам. Силер коркпой келе бергиле мага. Ал жагын өзүм эптештирип алам. Чыңгыз, жоош момун, сени уккан, жакшынакай кыз болуп турса, буну ыйлатып, адам жактырса жактырып кала берет. Буга больно болот. Мен сени жактырбай калдым деп эркектин отказ кылганы кызга больно болот. Ал 1 саат болду таанышканына, 1 күн болду, 1 ай болду, 1 жыл болду. Ошон үчүн бул ыйлап атат, буга больно болуп атат. вот Жинар эже туура айтасыз. Эркектин отказ кылганы туура эмес деген сыяктуу айтып атасыз. Эми бул жерден мисалы эркектин отказ кылганы, если мен будущий көрө албай атсам, мисалычы чындыгында кандай десем, мен адам эмес болуп турса, мен өзүмдү кыйнап сүйлөшүшүм керекпи ушул жерден? Мисалы. Мен да сүйлөйм. Свитерди алып кийип аласың дагы, анан кийин бул жерден жок, мен көңүлүмө туура келбеди. Алып кийип жүрөсүң аны аппак кылып. Эми бул жерде отказ кылып атасың. Мен да сүйлөп кетсем болобу бул жактан? Жооп берип койсун, э? Чыңгыз жооп берип койсун. Ал свитер жөнүндө болгондо мен, конечно, мен алып кел деп деле айткан эмесмин да, Динар эже туурабы? Дагы деле иши кылып билбейм, мен сизге дагы катуу айта аламбы деп эле азыр мисалы анчалык катуу сүйлөгүм келбей эле да, чындыгындачы. Бул жерде мен Мындай айтмакчы, ана слишком хорошая болуп атат. Мен да айта